Талас облустук музыкалык драма театрынын алдында өткөрүлгөн китеп алмашуу жарманкеси саат 10-до башталды. Ага чейин эле китептерин көтөрүп келген ата-энелердин саны арбын. Анткени жаңы окуу жылы башталганга чейин балдардын китептерин толуктап берүү башкы максат. Айрымдары издеген китептерин тапса, кээ бирлери таппай жатканын билдирди. 9-класстын аңыз тил китебин издеп келдим. Бул жерден таап алган жокмун. Негизи жок окшойт. Номер 1ден дагы аңыз тил китеби берилген жок, калган китептери берилди. Анан бул жерден карап ылайыктап келсем, былтыркы 8-класстын аңыз тилин алып келсем, окуштуруп кетем деген ой менен келгем. Негизи бул жерде ошол эле 9-класстын аңыз тили жок экен. Китептерге муктаждык жыл өткөн сайын жогору. Анткени өзгөчө орус мектептерде окуган балдар үчүн айрым ата-энелер 10дон ашык китеп сатып берүүгө аргас. Садака Мамбеталиева бүгүн мектепте окуган 3 баласына китеп издеп келген. Китеп алмашуу жарманкеси быйыл биринчи ирет өтүп жатат. Ата-энелер сатып алган китептерин жарманкеге сатып же алмашып алууга кеңири мүмкүнчүлүк дейт уюштуруучулар. Биз бүгүн жаңы окуу жылына даярдык учурунда ушул площадканы чоңойтуп бердик. Башкача айтканда бүгүнкү иш-чаранын аталышын китеп алмашуу күнү деп жарыяладык. Мунун негизги максаты бул азыр өзүңүздөр билгендей бардык мектептерде китептин жетишсиздиги байкалат. Өзгөчө орус мектептерде китептин жетишсиздиги байкалат. Ата-энелер сатып алат анча-мынча китептерди. Бирок ошол сатып алган китептер ата-энелердин үйүндө сакталып калат да. Башкача айтканда, былтыр баласы 5-класс болсо, быйыл анын баласы 6-класс. Ошол 5-класста сатып алган китептер анын үйүндө сакталып калат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндү иш-чараны китеп алмашуу жарманкеси деп атадык. Мындай жарманке бүгүн жалпы республика боюнча өтүүдө. Бул Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан бизге буга чейин деле чогулуштарда айтылган, Zoom конференцияларда айтылган бул эң жакшы жөрөлгө. Мисалы китеп бул жашыруун эмес, китеп жетишсиз. Анткени жылдан жылга окуучуларыбыздын саны дагы, калктын дагы саны өсүүдө. Мисалы былтыр ата-энелер окуучуларга китеп алып берген болсо, баласы 1 жылга чоңойгондон кийин 1 класска аттагандан кийин эң жакшы мүмкүнчүлүк да кийинки ата-энелерге 100-150 сомдон бул жерден китептер сатылат. Ал эми базар баасында болсо, ошол эле китептер 350-400 сомду чапчыйт. Китеп алмашуу жарманкеси бүгүн райондордун бардыгында өттү. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары.